Саламатсыңарбы, урматтуу бүтүрүүчүлөр. Силер менен бүгүн жалпы республикалык тестирөөгө даярданабыз. Силер менен мен Баткен областтык гимназия жатак мектебинин математика мугалими Имаралиева жаңылай болмокчумун. Сабактын темасы жалпы республикалык тестирөөнүн негизги тест бөлүмүнө математикадан даярдануу. Сабактын максаты негизги тесттин математика бөлүгүндөгү мисалдардын түзүлүшү менен таанышасыңар. Бир нече мисалдардын чыгарылыштарын үйрөнөсүңөр. Ал тестти ийгиликтүү тапшыруу үчүн кандай даярдыктарды көрүш керек экендигин билесиңер. Жалпы республикалык тест математика боюнча негизги тестти ичине камтыйт. Математика боюнча негизги тест 60 суроодон турат. Ал 2 бөлүктөн туруп, биринчи бөлүк 1-30 суроолорду өз ичине камтып, салыштыруу эсептеринен түзүлгөн. Экинчи бөлүк 31-60 суроолорду камтыйт, жабык тест түрүндөгү мисалдардан турат. Биринчи бөлүктөгү тапшырмалардын түзүлүшү менен таанышалы. Биринчи бөлүктөгү тапшырмалар А тилкеси жана Б тилкеси деп аталуучу эки тик бурчтук формасындагы рамкалардан турат. А тилкеси жана Б тилкеси астындагы эки тик бурчтуу рамкалар ар түрдүү чоңдуктарды камтыйт. Биз бул эки чоңдукту салыштыруу жана жоопторду тандап алуубуз керек. Жоопторду тандап алууда же жооптор баракчасына белгилөөдө эгерде А тилкесиндеги чоңдук чоң болсо, анда А вариантын белгилейсиңер. Эгерде Б тилкесиндеги чоңдук чоң болсо, анда Б вариантын белгилейсиңер. Ал эми эки тилкедеги чоңдуктар бири-бирине барабар болушса, анда В вариантын белгилейсиңер. Эгерде бар болгон маалыматтар эки чоңдукту салыштырууга кайсынысы чоң экендигин же алардын барабар экендигин аныктоого мүмкүн болбосо, анда Г вариантын белгилейсиңер. Келгиле, эмесе ушул биринчи бөлүктүн тапшырмаларынан 1-2 мисал карап көрөлү. Биринчи мисал. А тилкесинин астында тамыр алдында 10 кошулган тамыр алдында 13 турат. Б тилкесинин алдында тамыр алдында 12 кошулган тамыр алдында 11 деген мисалдар турат. Жакшылап көңүл коюп карасаңар балдар, бул тамырдын алдындагы сандардан так тамыр чыгарууга мүмкүн эмес. Келгиле, чогуу чыгаралы. Берилишке жакшылап көңүл коюп, бул эки тилкедеги тамыр белгисин камтыган сумма экөө тең оң сандар болгондуктан, аларды квадратка көтөрүп жиберсек, баштапкы касиеттерин жоготпойт. А тилкесиндеги сумма тамыр алдында 10 кошулган тамыр алдында 13 барабар 10 кошул 13-тин квадратын 10 кошулган 2 тамыр алдында 10 көбөйтүлгөн 13 кошулган 13 барабар 23 кошулган 2 тамыр алдында 130 деген туйунтманы берет. Экинчи Б тилкесин дагы квадратка көтөрүп көрөлү. Тамыр алдында 12 кошулган тамыр алдында 13-тин квадраты 11-тин квадраты барабар 12 кошулган 2 тамыр алдында 12 көбөйтүү 11 кошулган 11 барабар 23 кошулган 2 тамыр алдында 132. Эсиңерде болсо балдар, биз бул сумманы квадратка көтөрүү үчүн кыскача көбөйтүүнүн формуласын колдондук. Келип чыккан жоопторду карап көрөлү. А тилкесинде 23 кошулган 2 тамыр алдында 130 алынды, ал эми Б тилкесинде 23 кошулган 2 тамыр алдында 132 алынды. Өзүңөргө көрүнүп тургандай эле, эки жакта 23 деген кошулуучулар окшош, ал эми экинчи кошулуучулардан айырмаланып турат. Демек, тамыр алдында 132 тамыр алдында 130-дан чоң болгон үчүн Б тилкесиндеги чоңдук чоң болду. Ал эми жоопко Б вариантын белгилейбиз. Ушундай эле тилкелерден турган дагы бир мисалды карап көрөлү. АН сан удаалаштыгы n квадрат санынын акыркы цифрасы менен аныкталат. А 8-чи мүчө менен А 9-чу мүчөнү салыштыруу керек. Мында берилишке жакшылап көңүл коюп карасак, бизге сан удаалаштыгы берилет экен жана анын ар бир мүчөсүн аныктоо үчүн n квадрат деген кошумча формула берилип атат. Дайыма сан удаалаштыгы биринчи мүчөдөн башталган үчүн нди 1 деп алабыз. Келгиле, чогуу чыгаралы. Нди 1 деп алсак, 1-дин квадраты 1. Демек, А биринчи мүчөбүз 1 экен.
2'nin kvadraты 4 болгон үчүн a экинчи мүчөбүз 4. 3'tün kvadraты 9 болгон үчүн a үчүнчү мүчөбүз 9. 4'tün kvadraты 16. Жакшылап көңүл коюп карагыла балдар. a 4-үнчү мүчөбүз 6. Акыркы цифрасын алабыз. 5'тин квадраты 25. a 5-нчи мүчөбүз 5. Ушундай эле жол менен a 6-нчы мүчөбүз 6 экендигин, a 7-нчи мүчөбүз 9 экендигин, a 8-нчи мүчөбүз 4 экендигин жана a 9-нчу мүчөбүз 1 экендигин алып алабыз. Ошондо бизге төмөндөгүдөй сан катары, сан удалаштыгы алынат. Бул жерден өзүңөргө көрүнүп тургандай эле 8-нчи мүчөдө 4, 9-нчу мүчөдө 1 турат. 4 менен 1-ди салыштырсак 4 чоң. Демек, a 8-нчи мүчө a 9-нчу мүчөдөн чоң болду. Туура жообу a варианты деп белгилейсиңер. Келгиле дагы бир мисал карап көрөлү. Ушундай бир жаңы амал төмөнкү формула менен аныкталат. a белги b барабар b квадрат кемитилген 1ден a квадрат кошулган 1. a тилкесинде 4 белги 5, ал эми b тилкесинде 3 белги 4 деген берилиш турат. Биз мындай мисалдарды чыгаруу үчүн өзү түшүндүрмөсүн башына берип кетиптир формуласын. Биз эки тилкедеги тең белгини жогорку формулага коюп ачып чыгышыбыз керек. Чыгаралы. Биринчи a тилкесиндеги формуланы ачып жазабыз. Жакшылап карасаңар, a'нын ордунда 4, ал эми b'нын ордунда 5 цифрасы турат. Формулага алып келип кое турган болсок, 5'тин квадраты кемитилген 1ден 4'түн квадраты кошулган 1 деген бөлчөк алынат. 25 кемитилген 1ден 16 кошулган 1 деп жазып алабыз. Жана барабар 24'төн 17 деген жөнөкөй бөлчөктү алабыз. Эми b тилкесин иштеп көрөлү. 3 белги 4 барабар 4'түн квадраты кемитилген 1ден 3'түн квадраты кошулган 1 алынат. Муну 16 кемитилген 1ден 9 кошулган 1 деп жазууга болот. Бул 15'тен 10ду берет. Алымында бөлүмүндө 5ке кыскартсак 3'төн 2 деген жөнөкөй бөлчөккө ээ болобуз. Эстеп көргүлөчү балдар, жөнөкөй бөлчөктү салыштыруунун өзүнүн методдору бар. Алымын же бөлүмдөрүн бирдей санга келтирип алуу керек. Биз азыр жакшылап карасак, бөлүмдөрүндө 23 жана 3 деген бири-бириге эселүү сандар болгон үчүн бөлүмдөрүн бирдей бөлүмгө келтирип алуу биз үчүн ыңгайлуу. Анда 3'төн 2 деген бөлчөктү өзгөртүп түзөлү. 3'төн 2 бөлчөгү бөлчөктүн негизги касиети боюнча 24'төн 16га барабар. Эми алынган эки бөлчөктү салыштырууга болот. A тилкесинде 24'төн 17 алынды, B тилкесинде 24'төн 16 алынды. Өзүңөргө көрүнүп тургандай эле A тилкесиндеги чоңдук чоң. Демек, жооптор баракчасына белгилөөдө A вариантын белгилейбиз. Балдар, эми силер менен экинчи бөлүктүн тапшырмаларына да көңүл бөлөлү. Эгерде a кемитилген b барабар 5 болсо, модуль ичинде b кемитүү a кошулган k көбөйтүлгөн a кемитүү b модуль ичинде барабар 25 барабардыгы аткарыла тургандай k санын тапкыла. Экинчи бөлүктө тесттин жооптору да кошо берилет. Чыгаралы. Бул мисалды чыгаруу үчүн модуль белгиси камтылып тургандыктан биз модулдун негизги эрежесин эстеп алышыбыз керек. Модулдун касиети боюнча b кемитүү a-нын модулу a кемитүү b-нын модулуна барабар. Буну силер билесиңер, карама каршы сандар модулу боюнча барабар, белгилери боюнча ар түрдүү болушат. Ошол эреженин негизинде b кемитүү a кемитүү b барабар 5ке деп жазып алабыз. Эми ордуна алып келип кое турган болсок, 5 кошулган 5k барабар 25 алынат экен. Эгерде эки кошулуучудан 5ти кашанын сыртына чыгара берсек, кашанын ичинде 1 кошулган k барабар 25. 25ти 5ке бөлсөк, 1 кошулган k барабар 5 деген барабардык алынат. Бул жерден k-нын 4 экендигин аныктап алууга болот. Демек, k-нын мааниси 4 экен. Анда туура жоопко В вариантын белгилейбиз. Келгиле эми силер менен ушул негизги тестте берилүүчү геометриялык суроолорго дагы көңүл буруп кетели. Бизге
борбору О чекити болгон айлана берилген. Айлананын ичинде үч бурчтук жана ар кандай бурчтар турат. Мисалы С бурчу x градус деп турат. Биз ушул x'ти табышыбыз керек. Бул мисалды чыгаруу үчүн биз айланага ичтен сызылган бурч деген эрежени эстеп кетишибиз керек. Айланага ичтен сызылган бурч деп чокусу айланада жатып, жактары айлананы кесип өтүүчү бурчту айтабыз. Айланага ичтен сызылган бурчтун чоңдугу өзү тирелген жаанын жарымына барабар деген теорема бар. Ал эми бул жерде жаа деген АБ жаасы, АБ жаасынын чоңдугу өзүнө туура келүүчү борбордук бурчка барабар деген эреже боюнча бурч АОБ барабар АБ жаасына экендигин билебиз. Анда бурч АСБ бурчун АОБ борбордук бурчтун жарымына барабар деп жазып алсак болот. Анда биз АОБ бурчун табышыбыз керек. АОБ бурчунун чоңдугу канча экендигин билсек, аны 2ге бөлсөк, бизге x бурчу чыгат. АОБ үч бурчтугун карасак, бул бизге тең капталдуу үч бурчтук болот. Ал эми тең капталдуу үч бурчтуктун негизиндеги бурчтары барабар деген эреже бар. Негизиндеги бурчтары барабар экендигин аныктап алабыз. А бурчу 55 градус болгон үчүн анда Б бурчу дагы 55 градус болуш керек. АОБ үч бурчтугундагы А бурчу 55 градус, Б бурчу 55 градус болсо, анда үч бурчтуктун ички бурчтарынын суммасы 180 градуска барабар деген теореманын негизинде АОБ бурчун аныктап алууга болот. 55ке 55ти кошсок 110, 180ден кемитсек 70 градус. Демек АОБ бурчу 70 градуска барабар. Эми формулага кое турган болсок, А бурч АСБны табыш үчүн АОБ бурчун 2ге бөлүшүбүз керек. Анда 2ден 1 көбөйтүлгөн 70 деп жазсак, АСБ бурчунун 35 градус экендиги келип чыгат. Демек, туура жообу В варианты. Мынакей урматтуу бүтүрүүчүлөр, силер менен негизги бөлүктө келүүчү бир нече тапшырмаларды талкуулап көрдүк. Мен бүгүнкү сабагымды Жан-Жак Руссонун төмөндөгү сөзү менен аяктагым келип турат. Сен таланттуу окуучусуң. Жаңы максаттарды коюп, өзүң менен ар дайым иштесең, бир күнү сен өзүңдүн канчалык акылдуу экендигиңе, канчалык деңгээлде ийгиликке жеткендигиңе таң каласың. Албетте, ар бирибиз таланттуу окуучуларбыз. Көңүл бурганыңар үчүн рахмат. Силерди кийинки сабактарымда күтүп каламын.